Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мекендештер, мекенчилдер, урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүнкү эфирде кайдыгер карабай бөлүшүп коюшуңуздарды ар бир кыргызстандыктардан суранам жана өтүнөм. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, бүгүн 15-октябрда кемпир абад маселесин көтөрүп, калп эле кемпир абадты лозунг кылып алган аферисттердин, жер саткычтардын, карапайым калктын тагдырын талкалаган уурулардын кимдер барган экенин айтып берүүнү туура көрдүм. Бүгүн кемпир абадты көтөрүп, кемпир абадты элге жарыя салып, бүгүн ушундай бир жыйын өткөрөбүз, бүгүн талаптарды коебуз, резолюция өткөрөбүз деп бакма блогерлердин баарын алып барып, Ураймов Мирлан, Асамиддин, Нурбек жана башка Москвадан да учуп келген Адахандын тролль компаниясы иш алып барганын айдан ачык белгилүү. Бирок булардын кесепетинен азыркы убакта Өзбекстан өлкөсүндө дагы Өзбекстан оппозициясы, Өзбекстандын коомчулугунда дагы Өзбекстандын бийлигине нааразы болуп, Кыргызстанга мынча миң гектар жерди берип салыптыр деп ызычы чыгып аткан кербези. Бирок урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, ушул эфирде кайдыгер карабай ар кимиңиздер бөлүшүп коюшуңуздарды суранам жана өтүнөм. Бүгүн жер саткыч Мадумаров барып өзгөнгө барып сүйлөгөн толук түрдө көрдүм. Адахан, Мадумаров Кудайдан коркпогон 200 мунафык адам экенсиң. Жана айтып атасың, бирөө айтып чыгып менин атамды машинага салбай койду. Машинага салса, ал адам менен учурашса, кийими бейнамаз болуп калат, алкаш адам менен деп айттың. Адахан, текебер, Кудайга жакпаган, элдин каарына калган, жерлерибизди сатып жүргөн аферист. Дагы бир жол баса белгилейм. Сенин чоң атаңбы, сенин же атаңбы, ошол адамды салбай койгонду, алкаш адамды салбай койгон жок. Ошол адамдын баласын салбай койгон. Бирок сен алкаш адамды салбай койгондой кылып тарих калтырып, ошол жерде кемпир абадты адамдардын алдына калп айттың. Мен өлүктөрдү сыйлайм, өлүктөрдү мен эч убакта артынан сүйлөбөйм деп айттың эле. Мен антип сүйлөгөн эмесмин деп 10-жылы бийликти уурулар басып алган. Бийликти бир канча алкаш бомуштар басып алган. Алардын атына Куран окулбайт. Мен аларга басып барбайм деген менби же сенби? Адахан, жерди сатканын бардыгы барго, факты менен далил менен турбайбы? Азыркы убакытта мына Баткенде ызычы чыгып атат ошонун айынан деп. Сенин берип койгон жериңдин айынан ызычы чыгып атат. Адахан, билсең сен ошону. Кече Владимир Путин, Рахман, биздин Садыр Нуркожоевич үчөөнүн жолугушуунун ортосунда да ушул сөз болду. 275 метрдин айынан ызычы чыгып, канча деген адам кан жутуп, канча деген адам үй бүлөсүн, бала чакасын жоготту. Бирок сагызган эл сүйлөсө да сен жерге күйбөй эле койчу. Сен өмүрү жерге күйгөн эмессиң, сен жерлерибиздин баарын кыргызга душмансың, сатып келгенсиң тескерисинче. Мени жаман көрүп атасыңар, жаман көрүпсөңөр жаман көргүлө. Аркамды 1000 жолу каскыла. Мен силерге окшоп мамлекеттин бюджетин тоноп, мен силерге окшоп жерлерди сатып жүргөн адам эмесмин. Экинчиден, Адахан, сенин ким экениңди айтпасам дагы калдайган калың элге белгилүү. Кыйын экенсиң, мына айтып атасың. Мына азыркы убакытта элдин бүттүгүн митинг күндүп атасың. Мадумаров, Адахан, сени эч ким колдобойт. Билебиз. Ушул жака дагы жол кирелерин төлөп берип, спринтерлерди жалдап, Россиядан акча которулганын да билебиз. Абакта жаткан кылмышкер Атамбаев менен бириккениңди билебиз. Жана качкын, бозгунда жүргөн Сапар Исаковго акча которуп атканын да билебиз. Урматтуу кыргыз элим, Адахан мамлекетке жакшы бир иш жасайын деген адам эмес. Президентибиз Садыр Жапаров элим үчүн, жерим үчүн деп уурулардын, жегичтердин таламында калды. Жада калса менмин деген мына дүйнөлүк державада турган Путин менен, Рахман менен мына ошонун куйругу болгон, ошолор менен алышып атат. Ички душмандар калдайган калың элдин тагдырын талкалап,
30 жыл мамлекеттик үстү тоногондор азыркы убакытта Кыргызга күйө турган адам болуп чыга калышты. Президентибиз Садыр Жапаров, Мадумаровго окшоп Көксайдан 5000 гектар жерди анклав кылып туруп Казакстанга карматып салган эмес. Экинчиден, Маймактагыл карьерди 7 гектар жерди карматып салган эмес, суудун башын. Токмоктун тушун 500 метр, азыркы убакытта 700 метр асфальтка чейин чыгып калды. Ошентип карматып салган эмес. Каркыраны карматып салган эмес, 620 гектарды. Мадумаров, сенин троллуң жанагы Нармата Орозайым 11.000 гектар жерди алды дейт. Кайсы гектар жерди алдыгын обратно кайтарып. Каркырада ошо 1100 гектарды өзүбүздүн жерибизди өзүбүзгө алды кылып койдуңар го. 50 гектар анклав болгон коттедждерди бердиңер, эс алчу борборлорду бердиңер. Адахан, сен сүйлөөчү, эл сүйлөсө да сен сүйлөөчү сен. Мен мына айтайын, жаныңда жүргөн Бекназаров Каркананы карматып жүргениңди, 275 метр Баткенди карматып жүргениңди, Маймакты карматып жүргениңди, Таласта 5000 гектар Көксайды карматып жүргениңди, Токмоктун тушун карматып жүргениң, бир канча мамлекеттик объектилер карматып жүргениңди жаныңдагы Бекназаров айтпады эле. Эми уурулар силер барго мамлекетти оңдойн, мамлекетти ушундай бир нерсе кылайын деп силер биригип аткан жоксуңар. Эптеп силер бийликти басып алалы, бийликти алып калалы. Майталканда жашайлы, Урдайлы дагы бир канча жылдан качайлы деген планда кылып атасыңар силер. Мадумаров, сенин оюң түз болсо, сенин дээриң түз болсо, тегиң таза боло турган болсочу, мынча жер сатпайт элең биринчиден. Экинчиден, эмне үчүн Көксай эмеге барып туруп, 275 метрге барып туруп, Көкташка барып туруп, эл менен акылдашпай туруп, 275 метрде Тажикстанга карматып жибердиң эле. Эл менен ошол убакта акылдашпайт белең. Ошол жерде элдин башына туруп резолюция кабыл албайт белең. Элдик курултай ошол убакта өткөрбөйт белең. Тескерисинче тажиктерден чепкен кийип, калпак кийип туруп качып келе бергенсиң. Азыркы убакытка чейин ошол жерге барбайсың. Бар сен ошол жерде элдин бүттүгү энеңди окутуп коет экени айдан ачык белгилүү. Мына эл күтүп атат. Мага жаңы эле мына ошол Көкташтан дагы чалды. Мо Мадумаров шакал деп. Мына ошо сатып жүргөн үчүн ушул корлукту көрүп атабыз деп. Адахан, колуңан кoko тейин келбейт, айтайынбы, өзүнчө кыйын болбо. Мына ойгонгула, ойлонгула, мына митингге чыккыла, монткиле, тигинткиле деп, тим эле өзүнчө жаппагыла, тепсеңер темирди талкалайсыңар, кармасаңар колун бир жума ооруйт деп, алардын баарын батыр кылып атасыңар. Алар эртең Бишкекке алып келесиңер дагы, ушул жерде Аянтка көлүп алып келип салып бересиңер дагы, Адахан качып кетесиңер силер эртең. Ок жеген, келтек жеген ким болот? Баягы эле ушул карапайым калк болот. Бирок Садыр Жапаров дагы айтып коеюн так. Бул Мадумаровго жана Мадумаровдун айлана тегерегинде адамдарга минтип эле кармат кое турган адам эмес. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев. Алардын аркасында миллион деген кылкылдаган эл турат. Биз дагы буларга митинг кандай болот экен, биз дагы көргөзүп туруп, миллион деген, 100 000 деген эл көчөгө чыгабыз. Жапаров Садыр Нуркожоевду, Камчыбек Кыдыршаевду колдоп. Садыр Жапаровду 2000 сом алып, Ташиевди 2000 сом алып эч ким колдобойт. Бекер колдойт буну. Мына мамлекетке канча деген мектептер салып аткан баарын көрүп атабыз. Мына ар бир мектеп 15 мектеп салынды. Азыркы убакта 60га жакын мектеп бүттү Кыргызстан боюнча. Бир жылдын аралыгында. Бирок 3 айдын аралыгында Бишкекте 15 мектеп салынды. Мектеп салып аткан тендерщиктердин баардыгы ыйлап атат. Биз Убуткага кеттик. Биз ойлогонбуз Садыр Жапаровдун мурдагыдай эле президент бизди тендерден өткөрүп туруп, мынча убакыт деп турган, ошол убакытта каалаган убакта бүтүрүп бере беребиз деп. Тескерисинче 3 айдын ичинде бүтүргүлө деп катуу талап койду. 3 айдан кийин аркага кеттик Убуткага деп. Мурда акчасын алып алчу экен дагы булар жыргап коюп туруп 1 жыл 2 жыл созуп жүрөчү экен. 5 жыл. 2 адам салып коюп, 5 адам салып коюп. Азыркы убакытта күнү түнү иштеп атты мектептерде. Мына садиктер салынып атат, жана башка спорт объекттер салынып атат. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар. Эми Мадумаров токтот да, токтот. Сен негизи президент болгонго сен татышсызсың. Сен татыктуу адам эмессиң. Президентибиз Садыр Жапаровдун революция кылсаң да, балекет кылсаң дагы Садыр Жапаровдун өзүнүн мөөнөтү бар. Эми ушул Мадумаровдун айлана тегерегинде биригип алган адамдарды көрүп күлкүң келет да. Бирөө ким? Исмаил Исаков, Кадыржан Батыровду качырып жүргөн 10-жылы Кыргызга кыянатчылык кылган адамдар булар. Мына ошол кыясын ушулар уюштурган бүттүгү. Мына Мадумаров ошол жерге басып турган эмес. Ошол убакта Ташиев, Камчыбек Кыдыршаев менен Садыр Жапаров, Нуркожоевич барган ошол жерде. Мына улуттук лидер.
Эл ушулардын эмгегин билген үчүн шайлады. Экинчиден, Кудайдан жөө качкан Бектур Асанов Кадыржандын алдында, Батыровдун алдында тансага түшүп, ака хоп болду, сиздики туура, сиздин битте сөзүңүз биз үчүн катта майрамда отурду эле. Ошол бар болуп ошол жергечи, силер жерди силер Мадумаров ушу жерлердин баарын сатып аткан кезде ушинтип чогулуп туруп резолюция кылбайт белеңер. Ушинтип чогулуп туруп эме кылбайт белеңер. Чогулуш жасабайт белеңер. Элдик курултай түспөйт белеңер. Силердики элдик курултай эмес, фейктер, боттор, троллдор, 2000 сомун сатылып келген аферистер деп айтсак эме жаңылышпайбыз. Адан кийин Кудайдан жөө качкан кече эле Сокечи. Ой, Сокеде адам жок. Бул тарыхта бир жолу келе турган адам. Бул гений адам. Сокенин урдаганын көрдүң беле? Сокенин булганганын көрдүң беле? Мындай менеджер, мындай деп мактап аткан айган күнгө теңеген Молдахматов жеңиш жүрөт. Кече эле алда гей Равшан экөө чашташып жүрдү эле. Эми ошо бар болуп, ошолор жерди коргойбу? Мисал, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар. Кайдыгер кароо ушул эфирди бөлүшүп, өз ой пикириңиздерди калтырып коюшуңуздар суранам жана өтүнөм. Адан кийин барган адам Бектур Асанов мына Кадыржандын жанында жүргөн. Адан кийин барган адам урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар. Жеңишбек Дүйшеев. Мурдагы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде ушу жетектеген адам. Эми булардын баарын билебиз да. Эски уурулар, карапайым калктын тагдырын талкалаган уурулар мамлекеттин баарын жеп бүттү го, кемирип бүттү го. Булар дагы деле тажабады. Биз ушулардын айынан, мына кече Путин деле айтты, 1 миллион кыргыздын Россияда жүрөт деп. Ошонун айынан тентип кеттик эле го биз. Ошонун айынан миграция күчөбөдү эле. Мадумаровдун спикер болуп турган кезинде канча деген жерлердин баары сатылбады эле. Мадумаров өтө кыйын болбо. Так бир баса белгилеп айтайын. Бүгүн Кемпироваттын айлана тегерегинде калп эле аферистер, уурулар биригип алыпсыңар. Силер Кыргызстандын мамлекетин талкалап, жеп бүткөн, сатып бүткөн шакалсыңар. Силерден биз тажаганбыз. Жапаров Садыр Нуркожоевич 2020-жыл 4-октябрдан 15-октябрга чейин кырдаалды жөнгө салбаганда калдайган калың эл ар кимдердин үйүңөргө барып энеңерди окутуп, ашмалтайыңарды чыгарып, чоң жыптарыңардын баарын талкалап, үйүңөрдүн баарын өрттөп кетмек. Эми 4-чү төңкөрүш эсиңерге салайын баарыңарга. Уурулар, жегичтер, тоногон, топтогон байлыгыңардан ажырайсыңар. Эл 4-чү төңкөрүштү көтөрө албайт. Эл ачка турат, эл кыйналып турат. Кризиске, кымбатчылыкка, жокчулукка, кедейчиликке силер алып келип турткөнсүңөр. Силер акылдуу болуп, силер мыктуу болуп отурганыңарда биздин мамлекетибиз сазга батып, итке эмес битке минип калбайт болчу. Эми ошо жерде барып сүйлөп аткан жанагыл аферисттерди көрүп аябай таң калдым. Мына эми өзүмдүн эле мына айылдашым, бир райондон болобуз, Сагынбек Момбеков барып алып. Сагынбек Момбеков кече эле Жапаров Садыр Нуркожоевичке кире албай жүргөн. Кире албай жүргөн адамдардын баары, нааразы болгон адамдардын баары барып алып ошол жерге. Ана мына жерде ушу Атай Бейшенбек деген бар, ушу кече тигил эмеден Мизрафт министр эмеден Алымкадырдан 2 миллион сом алып, ошону колдоп берип ушинтип жүрдү эле. Бул акча дегенде жата кала турган балдар. Булар азыркы убакта Атамбаевтар менен полный жолугуп, ошонун ашанын троллдору барып алып, мына ошол жерде мамлекетке күйөт экен ушулар. Айдан ачык белгилүү болду. Мына Сапардын урдап кеткен акчалары азыркы убакта Кыргызстанга кайтып, революция жасаганга Мадумаровго ставка коюшуп, мына 2000 сомдон элге берип Кемпироват калып барышты. Жатаканасын төлөдү, алардын ушу эмесин төлөдү, машинасын төлөп берди, жол кирелерин, бензин куюп беришти. Эмне биз көрбөй атат дейбизби, укпай атабызбы? Мына мен өзгөндө бир таанышымдын үйүнө атайын кагаз таштап кетип бир чакыруу. Мына Мадумаровдун тролль компаниясы жана бакма блогерлери чакырып атайын. Силерге эмне азап? Силер эптеп элге Жапаров менен Ташиевти жаман көргөзүп туруп, бийликти революция жолу менен алып түшүп туруп,
мамлекетти өзүңөргө ыйгарып алуунун оюнун кылып атасыңар. Бирок 1.200.000 шайлаган, аркасында шайлоочусу бар, 80% эл колдогон Жапаров Садыр Нуркожоевичтин эли бар да. Аны эске алгыла, 2000 сом менен эчтеке кыла албайсыңар. Миллиард деген акча жумшагыла. Биз Жапаров Садыр Нуркожоевичтин кылып аткан ишин көрбөсөк көзүбүз сокур болот. Укпасак кулагыбыз керең болот. Мени айтышат булар, мына каржыланат деп, факты менен чыгарып бербейсиңерби? Мен 1 сом алган эмесмин алардан. 1 сом ортодо байлап турган менин акча жок. Мен мамлекетке күйүп атам. Мадумаровдун сатып жиберген каркыраны дагы, сатып жиберген мына Токмоктун тушун дагы, сатып жиберген 275 метр Баткенди дагы, Көксайды да таластап 5000 гектар. Андан кийин берки 7 гектар жерде маймакты барын тартып келген мен. Мадумаров, Адахан, сен сүйлөөчү, сен. Аркаң ушундай балчайган бок. Бүгүн саясий сойкулардын баары биригип, мамлекет дегенде ушундай, мондай, эки досто ушинтип атат. Эки достой эчтеке жасай алган жоксуңар силер. Ушу эки досто жоксуңар 30 жылдан бери. Мына 500-түңөр биригип алып. Кечеле бири-бириңердин жамбашыңарга пистон коюп жүрдүңөр эле. Азыркы убакта тим эле акал бүкөл болуп алыпсыңар, бүттүңөр. Кечеле ушу Азизбек Бекназаров Мадумаровдун аркасына пистон коюп, жер саткыч, сен Бакиевдин убагында каякта жүрдүң эле? Бакиевдин колтугунда жүрүп, мына жер сатып жүрбөдүң беле сен? Мына деп туруп, факты менен далил менен көргөзбөдү эле. Эми азыркы убакытта бийлик силерге жетпей калган экен, сразу тура калдыңар дагы, бияка аттай калдыңар. Урматтуу кыргыз элим, буларды ээрчий турган болсок, буларды колдой турган болсок, биздин келечегибиз жок. 100% айта алам. Ушул эки адам мына, эки адам иштеп атат. Мен Жапаров Садыр Нуркожоевич менен Ташиев Камчо Кыдыршаевичти гана колдойм. Анын айлана тегерегинде туура эмес кадрлар бар. Алар да тазаланышы керек. Бирок кемпирабад маселесин көтөрүп, калп эле митинг жасай иштеп аткан аферистер, уурулар, биз мекенге кайдыгер карабан, Кыргызстан кайдыгер карабан инсандар Жапаров Садыр Нуркожоевичтин колуна кол, бутуна бут болуп биз жардам беребиз. Силерге окшоп 2000 сом үчүн эмес, силерге окшоп $600 алып жана булбулятор чегип эмес. Мамлекет үчүн, эл үчүн, жер үчүн жардам беребиз. Анткени бул эки инсандын иштеп атканын биз көзүбүз менен көрүп, кулагыбыз менен угуп, бүттүгүн билип жүргөн адамдарданбыз. Жалган маалыматтардын баарын таратып, 19 тонна алтынды урдап кетип берди атты эле. Мына ошол жерде комиссия түзөлбү. Ошонун мына комиссиянын ичинде Бекназаров жүрөт. Факты менен чыгарбайбы? Мына факты кагазда турат деп. Жок, эчтеке. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, жети дубан элим. Буларга чогулган эл, булар акчага алданып барган элдер. Facebook'ta блогер болуп чалыш болуп отургандагы аферистер, алар мына перепискалар чыгып атат. Не деп чыгып атат перепискалары? Ой, бир барып 2000 сомдон алып тууган урукту топтоп бар 15 000, 30 000 топтоп алалы. Анан кийин отуруп кайра кете беребиз деп атат да буларчы. Ошого кыргыз элим, акча менен барган адам эч убакытта ийгилиги жетпейт. Ушул Адаханга окшогон аферисттерден Аллах сактасын деп азыркы отурган президентибизге жардам берели. Өзүнүн мөөнөтүндө кандай гана жумуштар жасап атканын көрүп атабыз. Айдан ачык бардыгы белгилүү. Эми кайдыгер карабай, ушул адамды акырына чейин колдойлу. Жана ушулар эле чыкканды үйлөтпекен президентибиз Садыр Жапаровду колдоо жана коргоо рейтинде 1000 деген, 10 000, 100 000 деген элдер көчөгө агылып чыгат. Жакын арада. Мага азыр эле Баткенден, башка областтардан, башка жактардан толтур адам чалып атат. Бекзат, топто биз чыгалы. Мына менче менде монча адам бар. Мамлекетибизди ушу уурулар кемирип отуруп ушул акыбалда калдык го. Бир чыгып буларга көргөзөлдү эле айдан ачык айтып атат. Эми Мадумаровчу жанагы бир кыз
Biz 1 минутада өзгөн акимиятын алып коебуз дейт. Biz жана Мадумаровчу бир жана Орукчан бар 6 минутада өзгөн акимиятын алабыз деп айтып атса, революция кылабыз, басып алабыз деп атса, эмнеге буларга мыйзам колдонбаш керек? Обязательно сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартылыш керек. Сен кичинекейсиңби, жиндисиңби, аксыңбы, карасыңбы, ага каралбайт мыйзамда. Ошон үчүн кыргыз элим кыргызга кыянатчылык кылган, жердин баарын саткан, мамлекеттин баарын аш балтайын чыгарган Мадумаров эки жүздүү аферист жоопкерчиликке тартылсын. Президентибиз Садыр Жапаров ушу Мадумаровду элдин талабы жоопко тартып, түрмөгө киргизип, жеген акчаларын кусуп саткандар үчүн жоопкерчиликке тартылсын. Булардан да корко турган эч ким жок. Силерден да эч ким коркпойт. Кудай кимибиздин жаныбызды любой болбосун, Мадумаров айтып атпайбы? Бир Кудай гана жаныбызды алат деп. Биздин да жаныбызды бир Кудай гана алат. Силер мамлекет үчүн башыңарды байлаган жоксуңар. Биз мамлекет үчүн башыбызды байлап койгонбуз. Жана келечекте да байлайбыз. Силерден итибиз да коркуп кетпейт. Ошон үчүн аферистер, уурулар көтүңөр таза эмес. Ошон үчүн кысып эле жүрө бергиле. Чагымчылдык жасабай. Жанагы гейи да, башкасы дагы, МПОсу дагы, ити да, бити дагы, балекеттин баары биригип алып. Мына Мадумаровдун чыныгы жүзү. Адаха Мадумаров кечеле мына шайлоодо эле жанагы Рита Карасартова, тигил Клара Соронкуловалар менен биригип жүргөн. Бул настоящий эки жүздүү адам да. Мунафыктын мунафыгы ушул. Мына мен азыр билдим, карадым азыр. Шаменовдун дагы акыры келип Мадумаровго такалып атат. Мына сапарчы. Молдокматов да Мадумаровго келип такалып атат. Равшан да Мадумаровго келип такалып атат. Дегеле Ашасы да Мадумаровго келип такалып атат. Бүттүк. Давайте анан көрөк мамлекетибиздин өнүгөсүн десек, агрессор канча адамды кырган, Мадумаровдун берип койгон жерин айынан канча адам кырылган, агрессор Рахманга каршы чыгып атат биздин президентибиз. Рахмандын аркасында турган сары орустун президентине каршы чыгып атат. Мына ушундай адамды биз колдошубуз керек. Тескерисинче табалабай. Барыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Ушул эфирди Кайдыгер Карабай бөлүшүп коюңуздар. Жер саткычтар тескерисинче ушулар болгон. Мадумаров болгон, Адахан болгон. Азимбек Бекназаров аны айтып, Айбалаев бул менен соттошуп отуруп, мына түйүнө жетпей жүрөт. Мадумаров качып отуруп деп кутулду. Барыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу кыргыз элим, Өмүрбек Бекзат деген мен өзүмдүн жеке баракчама катталып коюшуңузду суранам. Мен атыман дагы Шамен Шакалдагы ар кандай бир эмелерди ачып, ушундай бир интригалар жасап, жалган маалыматтар таратып атат. Мен аттарымды өзгөртүп атат. Ага мен терикпейм. Буларга окшогон ууруларга, буларга окшогон шакалдарга каршы чыгабыз. Саясий биз дагы мына Кудай буйруса блогерлер, Кыргызстан Кайдыгер Карабайган инсандар, жарандар, активисттер биз чогулуп атабыз. Буларга сөз түрдө катуу атакаларды, катуу ударларды беребиз. Факт менен чыгарабыз. Аркасын ушундай гана ачабыз. Мадумаровдун Кыргызга кыянатчылык кылган, резервде турган 50 000 тонна деген будайлар жеп койгон, ошону легальный ушу чыгарып кеткен полный фактылар колума келип түштү, кагаздар. Ошолордун баарын жакын аралыкта соцсетке таратам. Бун аферистин чыныгы жүзүн көрүп өзүңөр баа бергиле. Кагаз менен, факты менен көргөзөбүз буйруса. Кудай буйруса, Кудай кааласа жакын арада Адахан жоопкерчиликке тартылат. Так айтып атам. Жоопкерчиликке тартылат. Мадумаров камалыш керек. Мадумаров окшогон аферисттер, Кыргызга кыянатчылык кылган, карызга батырган, биздин теристи тескери сыйргандар жоопкерчиликке тартылыш керек. Тескерисинче тоогурдагандар тартылып жүргөн ушул убакытка чейин. Мого окшогон аферисттер тартылбай жүргөн. Эми жакын арада тартылат. Барыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Ассаламу алейкум. Ушул эфирди Кайдыгер Карабай бөлүшүп, өз ой пикириңиздерди калтырып коюшуңуздарды сурап жөнөттүм.